Өлөң сөзү кыргыздарда жана түркмөн, казак элинде бир адабий тик катары тээ байыртадан бери колдонулуп келген адабияттык термин болуп эсептелет. Кыргыз адабиятында өлөң салт тырлары түрүнө кирип, негизинен той салтында жана анын оюн шоокторунда көбүнчө айтыш түрүндө ырдалат. Өлөңдүн байыркылыгы өлөңдүн башында атайын айтылып, байбичелер алган экен жездин чакмак, байыркыдан калган экен кыргыз салты, тойду тойлоп тамашалай өлөң айтмак деген саптар менен ырасталат. Өлөң азыр кыргыздардын бир канатында көбүрөөк сакталган. Жуңго кыргыздарында Актоо оданында, Улучат оданынын Бостон Терек, Бөр Токой айылдарында, Кыргызстандын түштүгүндөгү айрым област райондорунда, Тажикстандын Нургап, Жергетал өрүшүндөгү кыргыздарда өлөң өз төсү менен сакталып жеткен. Ал башка жерлердеги кыргыздарда унутулуп кетүү кообуна тушуккан. Жолугум чекен баш, ой ашык бери болдумо бийыл жаз. О көк жолугум чекен баш, о көп ашык болдумо бийыл жаз. Ой ай тиген толоро тептегиз. Өлөң мазмундук түзүлүшү боюнча насаат өлөң, санат терме өлөң, азил өлөң, табышмак өлөң, калп өлөң, ашыклык өлөң сыяктуу түрлөрү бар. Айтайт десең айтайын, ой ашыклыктан баштайын. Өлөң формасы жагынан алым сабак айтуу, кайым айтыш, табышмактуу айтыш, ашыклыкты ырдоо өлөңдөрү деген түрлөргө бөлүнөт. Ал өлөңдү ким аткаруусуна карай кыз өлөң, уул өлөң деген түрлөргө да бөлүнөт. О гүл койнуңа мен барсам, оюнум канат толмочум. Өлөңдүн сооруну тойдо кыз узатуу кезинде жана кыз уулдун ойноторлору болгон тоо өтмек, ош, чай тутуу, жоолук таштамай сыяктуу ойноторлордо ырдалат. Ушул соорундарга карай өлөңдүн мазмундары да тандалат. Содегер катнат Бухарга, арзулуу биздин жерибиз, арзулас тийип келбиз, азалытан жорун нускага, ой арыз айтканлы келдик биз, шалкур менен чырмаган, белини көрдүк нусканын, этеги калың белли бой, ой эрини көрдүк нусканын, бой нуска жүгөрмөк, боюма салдың мунчада. Әттәңе нусқа жүгірмәк, әдәмә салдың мұнчадақ. Ей, суға бір тиген айдайын, сүреті жақшы тайдайын, аппақ бетін қардайын, арқа чачың тодайын, uzun ömür кең бейеш, саңалы берсін құдайым. Ey armanım aytıp taştayın, ayaldan ırdı baştayın, kız olsun aytıp taştayın, o kızlardan ırdı baştayın, adamdın bolot ulusu, ayaldın bolot sulusu, kırandın bolot ulusu, o kızlardın bolot sulusu, Jambıga yüzünü buzbağın, жақшы адамы болсын қыздарың, алтынға yüzünü buzbağın. Той болуучу эки тарап алда канча күн мурда өздөрүнүн өлөңчүлөрү, ага жараша жасалгаланып токулган аттары даярдалат. Кыз берүү тоюнда кыз менен уулду таңып болгон соң бут тепсетет. Ким мурда бут тепсеп алса, ошол өктөн болот. Андан соң кыздын башын кучактап, кыз менен көрүшүлөт.
Kızdan hadasını veriniz. Tödün taylak. Az bolup kaldı. Yılkıdan tay. Az bolup kaldı. Kodozdan torpak. Köbreğiyle verin. Koydun kozu. Кыз берүү тоюнда өлөң баштоодо кыз көшөгөсү кыздардын үстүнө калка тартылып көлбүтүп турулат. Өлөңчүлөрдүн колдоруна табак карматып, табактын ичине набат, кант, боорсок, кадыресе күмүш теңге салынат. Өлөңчүлөр табактарындагы чачыланы, кээде күмүштү ошол көшөгөнүн үстүнө чачканча өлөң баштайт. Кыз күйөөгө төшөлгөн паяндаз болот. Паяндаз 4-5 метр кездимеден жасалып турат. Кийин аны талашат, кесип кетишет. Тойго келген эл аларды курчай турушат. Dilemek tarzı babalardan, өлөң айтып той бермек шонон калган. Mundan murda өлөңгө киргеним жок, мурункулар өлөңдү неде чыдай. Sen bilbesen өлөңдү мен айтайын, ул өлөң кыз өлөң başka bolot, oval başı өлөңдүн sen сурасаң, кыргыз кызы бой жетип шол баштаган. Мен өдөтөн келемин өлөңгүлеп, 18 кап өлөңүм жолда сүйреп. Шыбыргандан келемин өлөң айдап, 1500 өлөңдү жолдо шайлап, 6 оз өлөңдү айткан кезде акын жубан качасын тилиң чайнап. Мен бир өлөң айтамыны мындай айтам. Кыргыз өлөң ичинде эки жак өлөң айтышка түшкөндө өлөңдүн айтылуу тарыхы, аны мурда ким айткан, өлөң кандай айтылат деген сыяктуу өлөңдүн салтынан баштап айтышат. Өлөңдүн салтын айтканда, өлөңдүн сапатынын тегирмендин унундай шаар айтылышы, жолборстой сүрдүү айтылышы, өлөңдүн санынын нече таарлап, нече миң өлөң бар экенин жарыялап айтуу сыяктуу өлөң салты жөнүндө баян болот. Жүгүрүп коюң түштү, кымыраба кыз бүгүнү тоюң түштү. Өлөңдүн башкы мазмуну тойдо насаат айтуу. Ошого өлөңдүн насаат айтуусун өлөңдүн жөрөлгөлүү мазмуну деп кароого туура келет. Насааттын эң башкысы той болуп жаткан кыз жигиттин коомдук ордун ошол күнү журтчулукка жарыялап, анда тою түшкөн кыздын чоң адам катарына кошулгандыгы. Бул өмүр бурулушунун сөзсүз аңдап калуу керектигин баса белгилейт. Кыргыздын жөрөлгөлүү тарбиясы менен тутамдаш өлөңдөгү насаатты көрсөтсө болот. İlava kız ilava car seniki, korot olup meregen mal seniki. Жубай кашык ашыңа салып берибе, бармагыңды ашыңа малып берибе, эки жеңиң ашыңа салып берибе, төшөк салсаң кагып салы чың болбосун. Аталаңды көп кайнат хам болбосун. Kazan diş kaltırap kagılbasın, çini çaynek çaldırap çagılbasın, artıp kamçı takımga salınbasın, aytıp koydum өлөңдү karındaşım. Köp süylöbe kүйöңө жат болосун, ат көтөргүс аябай геп болосун. Ат көтөргүс аябай геп болосун, ат энеңди айтсаң да калп болосун, өз авирин кетирип мат болосун. Otun alıp ot jakpас ер болбогон, sen кыйынсып дардаңдап шер болбогон, айтып койдум өлөңдү тер болбогон, аш еткенде ерке. Ey хыялай басып келесиң, кызыл гүл колго бересиң, унутпай мени жүргүндө, ай уктасам түшкө киресиң. Коктунун башы кар болду, колуңа бозой зар болду, жылганын башы кар болду, ай жытыңа бозой зар болду. Коктунун башы агынды, колуңду бозой сагынды, жылганын башы кар болду, ай жытыңа бозой сагынды. Aça bakan açladım, ırımdı cengeme taşladım. Ey ağarıp жатқан ақ көлгө, айланып учуп каз конот. Акылың болсо жар ойноң, ай акылыңдан саз болот. Көгөрүп жатқан көк көлгө, көл айланып каз конот. Көңүлүң болсо жар ойноң, ай көргөнүңдөн саз болот.
Ey адамзаты кыз баланы көргөнүндө кояңдыган бөрүдөй байкаштайды. Кызды көрсө кылайлаган түлкүдөймүн, сыдырылтып тазалаган күзгүдөймүн. Өлөң сары дегенде өлөң сары, өлөң айтып келемин кыздын жаны. Өлөң айтып келгенде кыздын жаны, коргошундай эрит го бадандары. Дайым менин мингеним селтен сары, секили чоң акбеттүү кимдин жары. Төрөлгөнгө ул бала разы болот, дайым шондой болсо экен кыздын бары. Дайым менин мингеним сурчак унан, козагыттым көгөндүн пурчагынан. Күйгөнүм өзүм да жетпей жүрөм, күйүп барат жүрөгүм бир жагынан. Күйсөң жигит тез келип атың байла, көп суктанбай кыздарга белиң байла. Суктанганга сөз айтып кыздар тийбет, калың үчүн пул жыйып малың шайла.